Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Жайдын акыркы күндөрү жана ошондой эле биздин кылып аткан иштерибиздин биринчи башталышы десек жаңылышпайбыз. Достор, биз 1 жылдан бери аракет кылдык. Кудай буйруса, билесиздер, барыңыздар Пухлинки тууралуу. Ороз Мейманов десеңиздер, Инстаграмдан табасыздар. Эң башкысы, ушул жигиттин кандай жыйынтык алды экен деген суроо талаптар бизде миллиондоп болсо да миңдеп келип атат. Ал жигит абдан жакшы жыйынтык чыгарды. Кудай буйруса, мынакей бүгүн 1 жылдын 100 болду. 1 жылдын 100 болду, Кудай буйруса. Сиздер көрөсүздөр, азыр Ороз кандай абалда болуп калганын бул жерге азыр чакырабыз. Кел Ороз. Мынакей баягы Орозду билесиңер, баягы Орозду 134 килограмм болуп келген. Мынакей азыр болсо 74 килограммга түштү. Ошондо 1 жылда биз целый 60 килограмм салмакты ыргыттык десек жаңылышпайбыз. Бир жыл өтө оор жыл болду. Бул жыл өзү эле оор жыл болду, бирок биз үчүн 1 жыл дагы аябай кыйын жыл болду. Себеп дегенде эмне десек, ушул жылдын башында келгенде, 2019 жылда келгенде, Ороз 134 килограмм абдан кыйын абалда келген. Кудай буйруса, бүгүнкү күнү ал кыйын абалдын бардыгын жеңип, бардык элге, ушундай кыйналып аткан адамдардын бардыгына ушундай түшүнүктү берип жатабыз. Себеп дегенде, кандай оор абалдан ушундай жаркын жашоого келсе болот экенин мен сиздерге тастыктап, жана ошондой эле ушул жигит аркылуу сиздерге багыт көргөзгөнү турабыз. Андыктан мынакей достор, бүгүн азыр Ороздун финалине бүгүнкү 1 жылдык юбилей десек болот. Алтымыш килограммдык салмакты кандай абалда кетирдик, жана ошондой эле канчалык убакытта кыйналдык деген сыяктуу биз бүгүн чакан видео кылганы турабыз. Бүгүн азыр биз максатыбыз мынакей азыр авторынокто турабыз. Авторынокто турабыз. Посттун жанында, Сокулга кирип бараткан жерде. Ушул жерден баштап Сокулуктун аралап ар жагына чейин барганга туура келет. 10 километр аралыкты расчет алдык. Азыр 10 километрди канча убакытта басып өтөбүз. Жана ошондой эле канча килограммдык салмакты кетире алабыз деген ойдо турабыз. Мынакей Ороз, көрдүңөр, бүгүнкү күндүн каарманы, бүгүнкү күндүн жылдызы. Даярсыңбы Ороз? Даяр. Анан кийин эми Ороз азыр 10 километр могул жерден баштайбыз. Сокулга чейин жетпеген болсоң, таякты көрүп атасың да. Мондайнан заңкылдап барам, азыр өзүңөр көрөсүңөр, Сокулга жеткенге чейин 10 километр болгонго чейин канча жол таяк жейт экен. Таяк, бул таяк ийгиликтин, таяк ийгиликтин гана палкасы. Андыктан бул таякты жаныбызга алып алабыз. Кеттик анда. Даярсың да, бисмилла. Мынакей азыр Поскайга баратабыз азыр. Поскай Сокулуктун кире бериш жери. Азыр акырындан ушул жерден старт башталат. Андыктан биз менен бирге болгула. Интересный фактылар көрөбүз азыр. Кыйналып атканын, жолдон баратып, может быть, кузуп жибергенин көрөсүңөр. Эмне болот эми? Биргеликте көрөбүз да. Ийгилик, короче, оңой келбейт, достор. Бардыгы кыйналып, чыдасаң анан ийгилик болот. Көптөрү ойлой беришет. Мен 15 күндө мынча кетирип коем. 15 күндө кетирип коюш оңой эле, бирок кайра ошону кармап жүрүш, ошону дайыма туура багытта алып жүрүш өтө кыйын да. Мынакей достор, азыр Поскайдын жанында турабыз. Спидометрди азыр 0го койдук. Көрдүңөр, 0го койдук. Канча километр чуркайт азыр көрөбүз. 10 километр керек бизге. Мынакей 0дон башталдык. 10 километрден кайсы жерге барат экенбиз. Ошону байкайбыз достор. Мынакей достор, азыр старт алганы жатабыз. Поскайдын жанында турабыз. Ороз, энергия жакшы элеби? Даярдыктар кандай? Настрой жакшы? Кеттик анда. 10 километрге. Канча убакытта, канча аралыкта барат экенин байкайбыз. Saatты карап коелук. Saat азыр 2ден 14 мүнөт өттү.
14 minut öttü. Qancha vaqtda jetebez ko'ramiz hozir. Tamam da iyilik. Красава, шумош керек тоже. Игілігі жет шоңой емес. Давай. Суларын көрші, су чекесінде суын ағып атқанын қарашы. Hazır 5 kilometre жүріп қойдық, Құдай бұйырса. Шопоковқа келіп қалдық, аз қалды. Тердеген қазір көресіздер, қандай тердеген. Жолды дағы орос үшін қап келеді, жаң бол болсын деп Астанадағы кішіне мұндаштырып кеді оған бағадың арыдан бардығы жақшы ойды Құдай. Лаге достор, 10 километр 500 метр болды. Времені қарап қойғылар, мінеке. Жана 4.42 болған. Ой, 2-ден 42 өттігені баштағамыз. Азыр осы 3-тен 52 өтті. 1 саатта, ровно 1 саатта келдік. Өзіңіз көріп атқандай әлі, авалын көрдіңіз бі? Звер бала. Дағылы, кетіп барадат. Давай! Что, тяга бер кичине нормальнырек. Оп! Ыкчамыраак. Вот, шундай болуш керек. Нормально. Денесин бардыгы суу болду. Міне суу менен уюп койгондо карагалачты. Міне тамчылап кетип баратат тердин бардыгы. Шундай болуш керек да. Кандай акыбал? Жакшы. Вот. Ийгилик эч качан жеңил болбойт. Дайыма сезип жүрүш керек муну, маңдай тер менен. Оозуң менен жегенди ушинтип бутуң менен тартасың деген бар го. Так что чыдаш керек. Чыдаш керек. 10 километр болду. 10 километр 700 метр болду. Кетти, давай дальше.
Мынакей достор, 11 километр болду. 11 километрде ровно 1 саат 5 мүнөттө басып өттүк. 1 саат 5 мүнөттө Сокулуктун азыр дагы өйдө жактагы айылдарына баратабыз азыр. Карабалтага чейин барып коелу дедик эле, бирок Карабалтанын жолдору аябай биякта чаң экен. Дополнительно дыханияны өлтүрүп жиберди. Мындай көбүрөөк выносливости жоготуп жибердик да. Ошон үчүн азыр кетип баратабыз. Мындай тоо тарапка карагыла азыр көрсөңөр болот биякта. Тоо тарапка баратабыз. Көрдүңөрбү азыр? Тиги өйдөнкү тоого чейин жетишибиз керек да, колдон келишинче. Азыр максималдуу түрдө аракеттенебиз, байкайбыз кайсы жерге чейин барабыз. Мынакей балдарыбыз, финиш. Дал ушул жерге чейин болчу. Кандайсыңар, арстандар? Мынакей Сокулук. Мынакей достор, финиш 11 километр 500 метр болду. Ровно 1 саат 5 мүнөт убакытта келдик мынакей. Биякта окуучубуз Байтиктин үйүнө келдик Сокулукта. Оны көрдүңөр да, волшебная палочка деп коет мындай. Жандырганда эле чуркап кете бересиң да. Бирок буну жандырган жокпуз. Жандырганда Карабалтага жетип калат беле деген жакшы ой болду да. Молодец. Сонун болду. Молодец. Жакшы элеби? Бир токтогон жок, бир токтогон жок. Нормальный спортсмендер бар го, нормальный спортсмендер чуркай албайт, эркекче эле айтайын мындай. Даже боецтерден деле көбүлөрүн көрүп калам. 5 километр барганда бир аз агып калгандарын деле байкап калчубуз да. Алар может быть жаңы баштагандар болушу мүмкүн, бирок бул чисто арыктап 60 килограмм кеткенден кийин мощный абалга келди. Давай эми суудан бердир эми. Давай. Достор, мынакей бүгүн биз Ороздун Пухленкийдин аракетин көрдүк. Кудай буйруса, ушундай бир жакшы жыйынтык менен 1 жылдык аракетибизди көрдүңүздөр. Мына 1 жылда кудай буйруса 60 килограммдан салмак арылдык. 60 килограммдык салмактан. Андыктан достор, бардык аракетти кылып, жакшы жыйынтыкты чыгарып, үзүлбөгөн үмүттүн, талыкпаган эмгектин артында ушундай жакшы күн бар экенин эч качан унутпагыла достор. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков болдум. Биздин каналга дайыма катталып, жакшы комментарийиңарды калтыргыла. Жана ошондой эле Орозго дагы ийгиликтерди каалап кетсеңер болот. Сиздер менен мен Келдибек Атайбеков дагы бир жолу ийгилик.